Ош Бирим жаңылыктарынын дүйшөмбү күнкү чыгарылышы назарыңыздарда. Кутмандуу кечиңиздер менен студияда Салтанат Исакова. Алгач негизги окуялардан кыскача турнук. Аксыда жер көчкү жүрдү. Алмазбек Атамбаев өзгөчө кырдаалдар менен транспорт министрин кабыл алды. Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев аппараттык жыйынды алгачкы жолу көчөдө өткөрдү. Фобус журналы туристтерге Туркия менен Египтеттин ордуна Кыргызстанга саякат жасоо кеңешин берди. Аксы районунун Ак жол айыл аймагынын Эчкилүү сай айылында бүгүн эртең менен жер көчкү жүрдү. Анын кесепетинен бир сарай жана бир үйдүн бакчасы зыян тартты. Адам өмүрүнө зыян келтирилген эмес. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынан билдиришти. Бүгүн Алмазбек Атамбаев өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов менен транспорт жана коммуникациялар министри Замирбек Айдаровду кабыл алды. Жолугушууда өзгөчө кырдаалдар боюнча ведомстволук жетекчиси Кубатбек Боронов нөшөрлөп жааган жамгырдан жана күндүн каттуу ысышынан улам суу ташкынга кабылган дайралардын жээктерин бекемдөө боюнча көрүлүп жаткан чаралар жөнүндө баяндама жасады. Транспорт жана коммуникациялар министри дарыялардагы суу ташкындарынан жана селден улам өлкөнүн ар кайсы жол участкаларында жолду суу чайкап кетүү коркунучу жаралганын, бирок өз убагында көрүлгөн чаралардын натыйжасында олуттуу кесепеттер болбогондугун билдирди. Өлкө башчысы куткаруучулар жана жолчулар жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен бирге стратегиялык автожолдор жана башка инфраструктуралык объектилер жайгашкан аймактарды суу каптоо тобокелчиликтеринин алдын алуу үчүн бардык иш-чараларды өз убагында жүргүзүш керек экендигин баса белгиледи. Ош шаарындагы айрым эс алуучу жерлердин санитардык абалы талапка жооп бербейт. Кээ бир эс алуу багында соода кылгандар да тиешелүү эрежелерди аткарбай жатышат. Мындай көрүнүштөр Ош шаарында өткөн көчмө аппараттык жыйында ачыкталды. Адатта жыйындар залында өтүүчү иш-чаранын өзгөртүлгөн түрү кандай жыйынтык берди? Кесиптешим Кенжебек Садыкованын материалында. Шаарга келген коноктор сөзсүз түрдө мэриянын артындагы фонтандын жанынан өтүшөт. Суу атып чыгып турганы менен эс алуучулар үчүн керектүү шарт түзүлгөн эмес. Бул кемчиликти айтып жыйынды баштаган Айтмамат Кадырбаев активдерди шаар кыдырууга чакырды. Жетекчилердин биринчи сапары Бабур атындагы театрдын алдындагы фонтанда болду. Шаар тургундары көп келип, эс алчу жайдын кире беришинен эле мыйзам бузуулар бар экендиги ачыкталды. Мен пиширмейм. Шашлык пиширип атат. Текшериличи. Бизге Айтмат Кадырбаевич кечээ ушул вопростун баарын коллегия койгонбуз. Мына коллегиянын жыйынтыгы менен. Коллега койсоң жыйынтык чыгарбайсыңар. Ошо как раз азыр бардыгынан эскертүү же формасы жок. Кудай билет бул неме. Мана сан книжкаң бар. Мен повармасмын. Эмне шашлык пиширип атат? Мен пиширмейм, жардам бер деди. Жардам бер деди. Келгенче коюп бер деди. Эс алуучуларга кызмат көрсөтүү эле эмес, фонтан чыккан жердин көпчүлүк бөлүгүн балыр чөп басып калган. Бирок азырынча тиешелүү кызматтар тарабынан эч кандай чара көрүлө элек. Ага удай эле фонтандан чыккан суу ачык түрдө тепкич аркылуу ылдый агат. Эреже боюнча суу атайын түтүкчөлөр аркылуу агышы керек экендигине карабастан, мындагылар атайын түзүлгөн топко маселени башкача түшүндүрүүгө аракет кылышты. 74-жылы курулган фонтан, эң эски фонтан. Подожди. Это для чего предназначено? Бул илгери ушундай жасалып, кайра өзүнүн көзөрдөн Жок, бул өдүшүп, лексите ушу сууга ушундай предназначено. Мен биринчи жолу көрүп атам. Ha? Шунун предназначение ушундайбы? Же Наваи паркында айрым жеке ишкерлер тарабынан тиешелүү талаптар аткарылган эмес. Ага Удали Акбура дарыясынын кээ бир жерлери колдонулбай жатат. Мындан улам кала башчысы жерлерди инвесторлорго берүүнү тапшырды. Шаардагы айрым көчөлөрдө арыктарда саркынды суулардын агып жатканы да чоң маселе. Бирок жашылдандыруу биз бул маселеге чара көрө албайбыз десе, мамлекеттик экотех инспекция биз жарандарга эскертүү берип жатабыз дешет. Анткени менен азырынча ачык жерде саркынды суунун агышы боюнча эч ким жазага тартыла элек. Ал эми суу акпаган арыктардын маселесин өзүнчө кароо зарыл. Шаар боюнча 4 каналдан суу келет, каналдарда суу толтура, а бирок биздин арыктарга ошо суу кете турган жерлер көп, жерлер ошо тосулуп калган, бирөөлөр атайын үстүнө бетондоп салган, үй салып алган же
тооккана салып алып туруп башка нерселер аябай көп кездешип атат. Биз аны менен күрөшүп атабыз. Ош шаарынын тургундары бир топ убакыттан бери шаардын борборунда жайгашкан Кучадо мончосунан кара түтүн чыгып жатканына нааразы. Мындан улам шаар активи аталган жайга барып, маселенин жеринен таанышышты. Жыйынтыгында 10 күндүн ичинде көйгөйдү бир тараптуу чечүү тапшырмасы берилди. Кучадо байнасы Союз мезгилинен бери баягындай сауна катары колдонуп келинген байна болгон. Муну баягы коомдук байнага, көпчүлүк байнага өткөрүп, ошол боюнча иштеп бул жерде бүт фильтрлердин коюу талаптары коюлган. Же болбосо фильтрлер коюлбаса, моор бийиктетилбесе, кыскасы экологияга терс зыяндуу нерселер пайдалана турган болсо, анда биз биротоло токтотуп сотко өткөрүп берүүгө даярбыз да. Көчмө жыйында активдер Исанов менен Ленин проспектисин бириктирүүчү көпүрөнүн курулушунан кабар алышты. Анда мурдагы долбоордо катуу делип берилген жер иш жүзүндө саз экендиги аныкталган. Эми куруучулар ал жерге таш төшөө зарыл экендигин билдиришти. Тиешелүү тапшырмаларды берген мэр эми шаардын айрым бөлүктөрүн өнүктүрүү ишкана мекемелерге милдеттенириле тургандыгын билдирди. Мен азыр тапшырма берип атам. Ар бир аймактык кеңешке, ар бир мекеме ишканага ошондой иш чараларды колго алгыла деп. Мисалы, тазалык ишканасына бир кичинекей көчөнү бөлүп бере турган болсо, анын колунан келбейби? Кечке эле мындай бир мэрия тараптан акчаны күтүп жатпастан өзүбүздүн ички демилге менен шаарды мындан ары мындай бир оңдоп сапатыны жогорулатайын деп ушундай бир демилге көтөрүп чыгат. Адатта залдын ичинде уйкусуроо менен коштолгон жыйын бул жолу жерлерди кыдыруу менен айырмаланды. Жетекчилик тарабынан сын айтылып, тапшырмалар берилди. Эми кабинетте эмес жеринде таанышылган элдин көйгөйлөрү чечилеби, бийлик тарабынан берилген убадалар аткарылабы, аны убакыт көрсөтөт. Кенжебе Маматсадыкова, Талгат Акылбек уулу, Ош Прим жаңылыктары. Өкмөттүн Талас облусундагы өкүлү Байышбек Жуманазаров кызматынан кеткенден кийин анын ордуна Дайырбек Кенекеев дайындалды. Бул тууралуу буйрукка премьер-министр Сооронбай Жээнбеков бүгүн кол койду. 42 жаштагы Дайыр Кенекеев буга чейин өкмөттүн Таластагы өкүлүнүн биринчи орун басары болуп иштеп келген. Ал эми облус губернатору Байышбек Жуманазаров жумуштан кетүү боюнча өз каалоосу менен арыз жазган. Окуу жылы аяктап, Ош шаарындагы мектептердин окуучуларын жайкы эс алуу учурунда лагерлерге жөнөтүү аракеттери башталды. Быйыл шаардан 560 окуучу мамлекет тарабынан каржыланып, атайын лагерлерде эс алышат. Ал эми ата-энелеринин каржылоосу менен өлкөбүздүн кооз жерлерине жана чет жерге эс алып келүүгө аттанган окуучулардын да саны арбын. Бул тууралуу кененирээк кабарчыбыздын материалында. Клара Карл Маркс атындагы номер 2 мектеп гимназиясынын 4-классынын окуучусу. Ырбийге шуктуу жаш талант окуучулар арасында өткөн конкурска катышып, байгелүү орундарга ээ болгон. Каарманыбыз жайкы эс алууну 3 жылдан бери аталган мектепте жыл сайын уюштурулган жайкы балдар эс алуу аянтчасында өткөрүп келүүдө. Келгениме 3 жыл болду. Бул лагерде көп өзгөрүүлөр болду. Убакыттагы кеңейди, тамактардагы көбөйдү. Мен бул лагерден көп досторду таптым. Келечекте манасчы болууну каалаган Кутман 8 жашта, 3 туугандын улусу. Ал быйыл биринчи жолу Солнышко деп аталган жайкы эс алуу аянтчасында эс алууда. Бул жерде көптөгөн досторду тапканын билдирет. Биринчи жолу лагерге келишим аябай өтө кубанып атам. Бул жерге көптөгөн досторду тапты, көптөгөн конкурстарга катышат экен. Клара жана Кутман сыяктуу бул Солнышко жайкы эс алуу аянтчасында эс алган балдардын саны 60-ты түзөт. Бул балдарга атайын мамлекет бюджеттен акча каражат бөлгөн. Бизге жалпы бюджет тарабынан 18 000 акча бөлүнгөн. Ал ар бир окуучуга 30 сомдон туура келет. Биз ошол талапты аткаруу максатында азыр жайкы лагерь уюштуруп, жайкы лагердин аты Солнышко деп аталат. Балдар тарбияланып атышат. Солнышко эс алуу аянтчасында аз камсыз болгон үй бүлөнүн балдары эс алганына байланыштуу. Ар бир баланын жаш өзгөчөлүгүнө, психологиясына жараша өзгөчө көңүл бурулат. Ага жараша ар кандай көңүл көтөрүүчү программалар түзүлүп, анын негизинде иш алып барылат.
Ар bir gün özünçe bir özgöçü, bir günü balдар ır үйрөнүp, ırdasa, bir günü bileşip, kede жомок аткарып, өздөрү көргөн кинолордон дагы үзүндүлөрдү аткарып берүүгө чейин жетишип атышат. Андан сырткары сыртта атайын оюндар уюштурулат, эстафеталар. Бүгүн болсо, бүгүнкү иш планыбызда манас айтууну күтүп атабыз. Балдар өздөрү үйүнөн даярданып келген чакан манастардан жүзүндө айтууга бүгүн күбө болобуз деген чоң үмүттө турабыз. Жакы эс алуу учурунда балдар достошуп, көңүлдүү ойноп гана убакыт өткөрбөстөн, сүрөт жарыштарына катышып, гүл өстүрүү жолдорун үйрөнүп, эмгекчилдикке, мекенчилдикке тарбияланышат. Андан сырткары эмгектенип чарчаган балдарга тарбиячылар жагымдуу жомок айтып берип эс алдырышат. Негизинен бизде Ош шаардык билим берүү башкармалыгына караштуу социалдык жактан коргоого муктаж 8895 окуучу бар. Ушул окуучулардын жайкы эс алуусун кичине болсо дагы көңүл бөлүп, ошолорго эс алуусун көңүлдүүрөөк уюштуруу максатында ошол мектеп алдындагы лагерлер ачтык. Мектеп алдындагы лагерлерди биз 14 мектепке ачканбыз. Бардыгы болуп 560 окуучубуз эс алып атат. Бул сыяктуу мектеп алдындагы жакы эс алуу аянтчаларынын уюштурулушу Ош шаарындагы жападан жалгыз жаштык балдар жакы эс алуу лагеринин иштебей калганы. Ошого байланыштуу 2010 жылдан бери Ош шаардык мэрияны жана Ош шаардык билим берүүнүн колдоосу менен социалдык колдоого муктаж балдар үчүн уюштурулуп келет. Айгүмүш Зайырбек кызы, Самат Сайдаматов, Ош Бирим жаңылыктары. Берүүбүздүн калган бөлүгүн Аалам алкагында болуп жаткан акыркы жаңылыктар менен Нияз Ташматов улантат. Карелиядагы Сям озеро көлүндөгү катуу шамалдан улам 15 өспүрүм каза тапты. Бул туурасында Орусиянын балдар омбудсмени кабарлады. Балдар түшкөн кайык аңтарылып чөгүп кеткен. Орусия өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, трагедия Пряжин районунда катталган. Курмандыктардын арасында чоң кишилер болгон эмес. Көлгө 49 адамдан турган топ барган. Алардын көбү 12ден 15 жашка чейинки балдар болгон. Эс алуучулар 2 кайыкка жана 1 рафтка түшүшкөн. Алдын ала маалыматтар боюнча каза тапкан өспүрүмдөр москвалыктар экендиги айтылууда. Москва мэри Сергей Собянин Карелияга УКМ өкүлдөрү жана дарыгерлер жөнөтүлгөнүн кабарлады. Интерфакс билдиргендей, тергөө органдары трагедияга тиешеси бар деп 4 адамды кармады. Анын ичинде балдарды коштоп жүргөн 2 инструктор да бар. Жергиликтүү бийлик буга чейин эле лагердеги жашоо шарты начар экендигин айтып берген. CNN компаниясына берген маегинде Путин Сирия президенти Башар Асадтын токтоосуз отставкага кетишинин зарылдыгы жок экендигин айтты. Анын пикиринде Сириядагы демократияны жаңы конституция кабыл алып, шайлоо өткөрүү аркылуу гана сактап калса болот. Путин жаңжалга тиешеси бар бардык тараптарды сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, орток пикирге келүүгө чакырды. Маек учурунда ал АКШдагы президенттик шайлоо туурасындагы суроолорго да жооп берди. Путин америкалыктар шайлаган президент менен иштешүүгө даяр экендигин баса белгиледи. Ошондой эле Трамптын Орусия менен АКШнын ортосундагы толук кандуу мамилелерди каалыбына келтирүү убадасын баалай тургандыгын айтты. Ал эми демократиялык партиянын талапкери болушу ыктымал Хиллари Клинтон туурасында сөз кылган Путин аны менен буга чейин түзөт-түз иштешип көрбөгөндүгүн билдирди. Япониянын Окинава шаарынын 10 миңдеген тургундары жекшембиде нааразылык акциясына чыгышты. Алар Жапон аралыгындагы америкалык аскерий күчтөрдүн жайгашышына каршылыгын билдиришүүдө. Акциянын башында чогулгандар апрель айында америкалык жоокердин колунан өлгөн 20 жаштагы жергиликтүү кыздын элесин эскеришти. Демонстранттар бийликтен Жапония менен АКШ ортосундагы коопсуздук келишимин кайра карап чыгууну жана америкалык жоокерлердин аралдан чыгып кетишин талап кылышты. Ушул тапта Окинавада 26 миңдей АКШ аскери бар. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин арал дээрлик 27 жыл АКШ администрациясынын башкаруусунда болгон. Стамбулда полиция ЛГБТны колдоп митингге чыккандарды жаш агызуучу газ жана резина окторун колдонуу менен кууп таратты. Шаардын борборундагы акцияга 150гө чукул адам катышкан. Евроньюз маалымдагандай, шаар бийлиги аталган акцияны өткөрүүгө коопсуздукту шылтоо кылып уруксат берген эмес. Стамбулда гей параддар салттуу түрдө 2003 жылдан тартып өткөрүлүп келет. 2015 жылы да полиция митингдин катышуучуларын кууп таратуу үчүн жаш агызуучу газ колдонгон. Анда бийлик акция ыйык Рамазан айынын башталышына туш келгендиктен тыюу салган эле. Көпчүлүк өлкөлөргө салыштырмалуу Туркияда кумсалык кылмыш катары каралбайт. Антсе да коомдогу гомофобиялык маанай дале күчүндө. Ишембиде Мюнхенде адаттан тыш аукцион өттү. Улутчул Германиянын жетекчилерине тиешелүү буюм тайымдар сатылды.
Жергиликтүү гезиттердин бири билдиргенде, аукционго америкалык дарыгер жана тарыхый буюмдарды топтоочу Джон Латтимердин коллекциясындагы айрым буюмдар сатыкка коюлган. Анын ичинде Адольф Гитлердин бир нече шымы, Эва Браунга тиешелүү буюмдар, Герман Геринг уус алып сактап жүргөн металл капсула, СС жетекчилеринин бири Эрнст Кальтенбруннер асылган чип да бар. Аукциондун жыйынтыктары азырынча ачыктала элек. Бирок уюштуруучулар кеминде 170 000 евро пайда табууга белселүүдө. Маселен, Геринг колдонгон уу кутучасы сатыкка 25 000 евро баа менен коюлган. Орта Азиядагы муз аянтчасын багындыра алган Элизабет Турсунбаева көпчүлүккө белгилүү. Анын бул даражага жетүүсүнө түрткү болгон албетте анын апасы Падишахан Султаналиева. Ийгиликке жетүүдө убакытты туура пайдалана билип, анын артынан көздөгөн максатына жеткен инсан бүгүн биздин каналда конок болду. Ал биздин коллектив менен кызыктуу маек куруп, өзүнүн турмуш жолунда болуп өткөн тоскоолдуктарды кантип жеңгендигин айтып берди. Деги эле бардык ойлогон ойлорун турмушта жүзөгө ашырууда тырышчаактык. Тоскоолдук жаралса эч качан артка кайтпоо керектигин белгилейт. Учурда Канада мамлекетинде жашайт. Казак элинин келини 2 баланын бактылуу энеси. Анын 2 баласы тең спорт чебери. Эң чоң эмгекте жана аракетте. Ар дайым өзүңөргө ишенгиле, дайым койгон максатыңарга жетип, эч качан артка кайтпашка тырышкыла деп совет берем. Forbes журналы туристтерге Туркия менен Египеттин ордуна Кыргызстанга саякат жасоо кеңешин берди. Басылманын орусча чыгарылышында эс алууга ыңгайлуу делген 10 тизменин арасында Кыргызстан 2-чи орунду ээлеген. Анда Ысык көлдүн Бостери айылында эс алуу саламаттыкка пайдалуу жана капчыкка ыңгайлуу экени, тоо туризми, альпинизм менен да алектенсе болору жазылган. Саякат үчүн мыкты 10 өлкөнүн катарында Азербайжан, Болгария, Кытай, Грекия, Португалия, Франция жана Италия да бар. Былтыр жыл этегинде британиялык The Guardian гезити өлкөдө альпинизмдин болчогу кең экенин жарыялаган. Быйыл апрелде Британиянын гезити иликтөөсүндө Кыргызстан туризм өнүгүшү ыктымал деген алдыңкы 10 мамлекеттин баш сагына чыккан. Дал ушундай жаңылык менен бүгүнкү биздин берүүбүз соңуна чыгат. Сиздер Ош Бирим Чекит KG сайтынан биздин жаңылыктарды толугу менен көрө алсаңыздар болот. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Алдыда болсо ММКда эмне кеп жана эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу маалымат күтөт. Аман туруңуздар.